Бул үйдүн эң жакшы жери аябай кенен, ремонту жакшы. Сиз киресиздер, жашайсыздар. Үйдө бар нерсенин баары калат. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн биз Химки районуна келдик. Кезектеги үйүбүз бул алуу эмес, сатуу. Биз не только алып беребиз, и сатып да беребиз. Жакынкы метро Хаврино МКАДка машина менен 2 мүнөттө, жана ошондой эле метро Ховринага 15 мүнөттө жетебиз. Район аябай сонун район, жашылдандыруу, кооз. Биздин кезектеги үйүбүз 3-этажда жайгашкан, 62 квадрат метр. Жүрүңүздөр, анда эмес ошону көрсөтүп чыгалы. Киргенде эле коридордо аябай кеңири. Бул жакта өзүнчө бир консьержа жайгашкан, 24 саат карап отурат сиздерди. Киргенде ушундай кооз, гүлдөр тосуп алат. Лифтке келсек, лифттерден берди 2 грузовой, 1 пассажирский лифт бар. Эң башында эле айтып кетти, үйгө киргенде бисмилла деп киргенде эле үйдүн толук квадрат метри 62 квадрат метр. 2 комнат. Эшиктен киргенде эле түздө бизди биринчи канабыз тосуп алат. Чоң, кеңири, 2 эшиги менен. Бул жерде сиздер кааласаңыздар мейманкана кылсаңыздар болот. Кааласаңыздар детский кылсаңыздар болот. Бирок кеңдиги аябай кенен. Бизде кыргызда эмне көп? Конок келсе, конокту ушул комнатадан тосуп алсаңыз, бул жагы Кыргызстандагыдай болот. Коридордун кенендигин караңыздарчы. Кенен. Биринчи очередь бул жерде биринчи шкафы жайгашкан, күзгү деп койсок болот. Андан кийин бир аз өткүсөк чоң, тоже бул дагы шкаф деп койсок болот. Полкалары, кийим салчу полка десек жаңылышпайбыз. Андан бир аз өткөн болсок, бул жерде место бар. Бул местаны сиздер кааласаңыздар гардеробный кылып койсоңуздар болот. Же бир аз жылдырып туруп, бул жерден бир аз тосуп туруп детский кылып койсоңуздар болот. Ал жагын эми өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга баглык. Бул жерге bundan биздин сатуучу адамыбыз килемдерин жаңы дейт, алып келип койгом дейт, бирок эч кандай иштетилген эмес дейт. Достор, эң кызыктуу нерсеси үйдөгү бар нерсенин көргөн диван, шкаф, холодильник, эмне болсо үйдө ушунун баары сиздерге жана ким алса ошого калат. Кийинкисибиз биздин, буну биз родительский спальня деп койсок болот. Уктоочу бөлмө, ата-энелердин уктоочусу бөлмөсү. Киргенде эле бизди согуну болгон диван күтөт. Ошондой эле эң кызыктуусу азыркы ысыкта кондиционер бар экен. Бул жерде стол күзгүсү менен, телевизор, уктоочу родительский бөлмөдөн чыккандан кийин коридор менен түз бассак, бул жерде дагы бир шкаф бар экен. Андан кийинки биринчи эшигибизди эле ачсак, бул биздин ваннабыз. Ваннанын ичине кирсек, ваннанын ичи аябай кеңири, стиральная машина, бул дагы калат. Кийинки эшикти ачкан болсок, бул уборная. Бул өзүбүз көргөн эле биринчи эшигибиз ванна болсо, кийинкибиз уборный. Андан кийинки эшиктен ачып кирген болсок, биз ашканага киребиз. Ашкананын кеңдиги, кухнянын кеңдиги аябай кенен. Бул жерде өзүнүн местосунда кухонный гарнитур жайгашкан. Андан кийин холодильник жайгашкан, жана ошондой эле газ плита жайгашкан. Бул жакта болсо кухонный стул деп коет. Буну сиз кааласаңыз өзүңүзгө ылайыктап чоңойтуп алсаңыз болот. Бул жерде буга дерин бир эле семья жашаган, ошон үчүн өзүнө бак кылып, бир аз кичинерак, чаканыраак стул коюптур. Бирок сиз буну чоңойтуп кенен кылсаңыз болот. Андан кийинки эле балконго чыгабыз. Балконда кенендиги аябай эле кенен, аябай чоң. Эң кызыгы, балкондон карасак сонун вид бар. Детская площадка, бак, дарак. Бул квартиранын эң жакшы жери аябай кенен, жана ошондой эле эч кандай ремонт кылбайсыздар бул жерде. Ремонту баары бар, даяр. Алуучуга үйдө бар нерсенин баары калат. Ушу менен биз үйдү көрүп чыктык, үйдүн ичи. Үйдүн ремонтуна келсек, өзүңүздөр көргөндөй эле эч кандай ремонт кылбайсыздар. Аябай сонун, жана райондагы эң мыкты райондор. Эгер суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазып, жана төмөндөгү номерлерге байланышсаңыздар болот. Сен чыштап кеттиң да мына сөзүчү, ушундай үйлөрдү биз сиздерге реклама кылып турабыз деп чётко айтпай койдуң да.